Карызды алгандан кийин туугандар, карызды алганда канчалык сиз кайгырып, пикирленип, аракет кылдыңызбы? Кайтарууда 10 эсе ошондой болуш керек. 10 эсе, 10 эсе. Сиз азыр карыз алганда күн сайын келип атаса, күн сайын сурап атасыз, ар жерден жолугуп атасыз. Канча кичпейилсиз. Карызды кайтарууда ондан 10 эсе кичпейил болуңуз. 10 эсе жүгүрүң. Бизге тексиздирде болуп атпайбы? Мурда айтып атты, колуң менен бергенди путуң менен аласың. Путуң менен да ала албайсың азыр. Чүнтү путуң менен да азыр ала албайсың. Тилиң менен алышың мүмкүн, өзүң айтып. Алгандай болуп атам, алайын деп атам, болуп калайын деп атат деп, ошо өзүң успокоить этишиң мүмкүн. Ошон үчүн азыр мамиле кылганда өзгөчө мусулмандар, туугандар, куда сөөктөр, мына намаз окугандар, даватка чыккандар, ажылар, өзгөчө туугандар мына мамилени кылбасак, исламды да кичине сүйгөтүп алабыз да. Жаманаттуу кылып алабыз. Бирөө сөгүшү мүмкүн, сен мечитиң, намазың деши мүмкүн. Сен ушул ажылыгың, даватың, сакалың деши мүмкүн. Туурабы? Ошого ким алып барып атат? Болсо сакалдын андай мамилеге тиешеси жок эле. Буну сөгө турган, буну тилдей турган. Исламдын эч кандай мамилеси жок эле. Мечиттин, ажылыктын умуран. Бирок кандай болуп калат? Ошон үчүн туугандар, эч кандай жаман көрбөй, жазып алдыңбы? Алгандан кийин таксиге отурган токтот. Пепси-кола ичкен токтот. Шашлык заказ бергенди токтот. Ашыкчада кийим алып кийгенди, спортивка кроссовканы жаңылап коеюн деген токтот. Токто, сен моюнда карыз барбы? Бисмилла, бисмилла, бисмилла. Кичинеден топтоп болсун. Алла сени көрүп турат, аракетиң барбы жокпу? Берейин деген. Анда алхамдулилlah Таалам жардам берет. Дуасын да оку, мээнет да кыл. Иншалла исрап да кылба. Куда калса тез кутулуп кетесиң. Карыз маселеси, сода маселеси кандай? Ушул учурда бердим, азыр алдым, анда жазбай деле койсоң болот. Бирок бир убакытка берсең жазсаң болот. Ана мында эстегенде. Карызды Усман таксир менен сурап келди. 6 айга карыз берип туруңузчу. $1000. Боптур. Кеттик, жаздык таяк бияк. Бердим 6 айга. 2 күндөн кийин мага $1000 керек болуп калды. Таксир, $1000 бериң десем акым бар. Никене? 6 ай болду элек го дегенге бунун акысы жок. Жакшы угуп алыңыздар. Бир болот биздин фик илимдеринде дайын деп коет, карыз деп коет. Экөө тең эле бизде карыз деп которулат, бирок кээде мындай. Бул мага карыз, китептин акчасын карыз. Китеп алгам да буда. То есть менен китеп алды, акчасын бериш керек да. Ушуга мөөнөттөн мурда сураганга акым жок. Түшүнөсүңөрбү? Мөөнөттөн мурда сураганга акым жок да. Бул мамиледен кеткен эле да. Мен берген эмес элем, мындайчы. Буну кичине ушундай айырманы бар. Ошон үчүн туугандар, карыз маселесинде биз өтө кылдаттуу мамиле кылайлы. Карызды берүүгө мүмкүнчүлүк болуп туруп дагы бербей, какшатып, тажатып, алдап кылып, матал мында коет мунучу. Бул эмне деген? Зулум деген. Күн сайын зулумдуктун күнөөсүн алат. Кокусунан көз жумуп калса, Аллаху акбар. Карызды туугандар жаман нерсе бул. Кудайым баарыбызды сактасын. Пайгамбарыбыздын жана